Саламатсыздарбы, эфирде жаңалыктар Анал Пароочусу менен Абай Нурбашевиков. Алгач бул күнү катталган окуялардын кыскача түрмөгү. Уюлдук телефонго бирдик салдырган шылымдарга алданган пенсионер 26 миңге жакын сом акчадан кол жууган. 1-октябрдан тарта пенсия 10%га көбөйүшү күтүлөт. Маселе бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында талкууланды. Ош окуясынан кийин жаштык лагеринде күн кечирип жаткан жарандардын акыбалынан биздин чыгармачылык топ кабар алды. Ош шаарында жогорку окуу жайларындагы окуган студенттер арасында бокс боюнча 2 күндүк мелдеш башталды. Ош шаардык кеңешиндеги депутаттарды шайлоого катышуучу партиялардын тизмеси аныкталды. Аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Абдыжалил Муратовдун айтымында керектүү документтерди маалында тапшыргандарга жол ачылды. Ош шаардык кеңешине депутаттыкка ат салышууга 13 партия каттуудан өттү. Булар Кыргызстан социал-демократтар партиясы Күч Бирдикте, Өнүгүү Прогресс Атамекен Бирбол Кыргызстан Республиката жүрт, Мекеним Кыргызстан Коммунисттер партиясы, Демократ Ата журт Эмгек Аалам партиялары. Ош шаардык кеңешине шайлоого барган 17 партия арыз менен кайрылган. Алардын ичинен 4 партия документтери толук бербегенден улам шайлоого баардан четтетилди. Шаарда 25 февралдан тартып үгүт иштери башталат. Ушул жылдын 1-октябрынан тарта пенсиянын суммасы 10-11%га чейин көбөйүшү күтүлөт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жыйынында социалдык фонддун башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев билдирди. Быйыл пенсияларды көтөрүүгө 854 миллион 460 миң сом каражат каралган. Ар бир пенсионердин бар акчасы орточо алганда 400 сомдон кошулат. Пенсияларды чегерүү жана жеткирүүгө кетчү чыгымдар 354 миллион 700 миң сомдон ашуун өлчөмүндө белгиленүүдө. Пенсия чегерүү жана кайра эсептөө үчүн банктарды сатып алууга, пенсиялык иштерди социалдык фонддун бардык аймактык башкармалыктарына жеткирүүгө 8 миллион 500 миң сом, пенсия төлөө боюнча кызмат көрсөтүү үчүн Кыргыз почтасы ишканасына 295 миллион 150 миң сом жана коммерциялык банктарга 51 миллион сомдон ашуун сарпталар айтылды. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Орозбек Молдалиевди кабыл алды. Жолугушда мамлекет башчысына өлкөдөгү диний кырдаал, ошондой эле диний чөйрөдө мамлекеттик саясаттын концепциясын ишке ашыруу боюнча маалымат берилди. Мындан тышкары Орозбек Молдалиев диний жана диний билим чөйрөсүндөгү реформалар, анын ичинде диниятчыларды даярдоо боюнча адистештирилген колледжде уюштуруу тууралуу айтып берди. Колледжде диний маданият, диндер теориясы, светтик мамлекеттин жана диний ишмердиктердин принциптери тууралуу илимий билимдер окутулмак. Президент Алмазбек Атамбаев өлкөдөгү диний кырдаалга такай көз салуунун зарылдыгын, ошондой эле светтик өлкөдө диний билим берүүнү өркүндөтүүнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Уюлдук телефонго бирдик салдырган шылымдарга алданган пенсионер милиция кызматкерлерине кайрылды. 15 февраль күнү Ош шаарынын Масалиев көчөсүнүн 1956 жылы туулган жаранына белгисиз бирөөлөр телефон аркылуу байланышып, «Күйлөк балаңар болом» деп өзүн тааныштырып, жол кырсыкка кабылып 25 миң сом акча керектигин айткан. Ал акчаны бирөөлөр аркылуу берип жиберүүсүн же бирдик катары которуп туруусун өтүнгөн. Натыйжада жабырлануучу жалпы 25 миң 988 сомдук бирдикти бир нече номерге салып берген. Бирок кийинки үй буласына байланышканда эч кандай кырсыкка кабылбагандыгын айткан. Ошондо гана алдамчылардын тузагына түшкөндүгүн билген жаран Ош шаардык ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Учурда иликтөө иштер жүрүүдө. Мындай ыкма менен көбүнчө абакта жаза мөөнөтүн өтүп жаткан жарандар алдашат. Андыктан телефон аркылуу алдагандардан сак болуу керектигин тартип сакчылары эскертишет. Буга чейин дагы ушу жаза өтөө мекемелеринин адамдар биздин жарандарды сиздин телефонуңуз түстүү телевизор же болбосо муздаткыч утуп алды, бирок ал муздаткычты алыш үчүн сиз 2 миң сом, 1000 сом, 3 миң сом, 5 миң сом ошол өздөрү ойлоп тапкан приздин баалуулугуна карап туруп айтышат да. Ушунча акча бонус ушу единицага бирдик салып коюңуз телефонго, анан бизге холодильникте ошо уткан уюңузду жөнөтөбүз деп алдап учурган фактылар кездешет. 2010 жылкы каргашалуу окуядан жабыр тарткандарга атайын көп кабаттуу үйлөр курулган менен чыныгы муктаждарга жетпей жатат. Мындай пикирди Ош окуясынан кийин каладагы жаштык лагерине күн кечирип жаткан жарандар билдирип чыгышты. Алардын айтымында убагында үй беребиз деп убада берип, отурумдук жашоого көчүрүп келген бийлик өкүлдөрү айткан сөздөрүнө турбай жатышат. Маселенин чоо жайын кесиптешим Кенжебе Маматсыдыкова электеп көргөн. Мынау мен артымда турган лагер Т Союз учурунда курулуп, көп жылдар бою Ош аймагындагы жеткинчектер үчүн эс алуучу жай катары кабыл алынып келинген. Бирок 2010 жылкы каргашалуу окуядан кийин мында жабыр тарткан бир канча үй бүлө алынып келинген. Учурда бул жерде жашап жаткан жарандардын айтымында алгачкы жылдары бийлик тарабынан колдоолор көрсөтүлгөнү менен жаштык лагери акыркы 3-4 жылда кайрадан талашка түштү.
2010 жылкы окуядан кийин жаштык лагерине ошол кезде өзбек тектүү жарандар басымдуулук кылган көчөлөрдөгү үйлөрдө ижарада жашап жаткандар алынып келинген. Кийинчерээк ошол кезде убактылуу курулган өзгөчө кырдаалдар министрлигинин штабына кайрылгандар да ушул жайга жеткирилип турган. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар да алгаш жаштык лагерин баш маанектеп, мында эл аралык уюмдардан жана мамлекет тарабынан азык-түлүктөр, акчалай жардамдар берилип турулган. Бирок жашоочулар билдиргендей, акыркы кездерде жергиликтүү бийлик мындагылар жаштык лагерин бошотуп коюуну буйруп жатышат. Илишер Гершев келди. Келип чыгасыңар март айында деди. Жанакы немени правкомдун төрагасы келди. Балтабаев келди. Бошотосуңар быйыл депчи. Сурап чыга турган жерим жок. Колуман келишинче мен деле аракет кылам. Чоңдорго да кайрылууга. Болбосо билбейм, биз деле акыркы кадамдарга барышыбыз мүмкүн. Эмне кылат элек? 10го чейин жазабыз, керек болсо. Учурда 19 үй бүлө бул имараттарда акысыз күн кечиришет. Айтымдарында имараттар сыз болгондуктан балдар өпкө оорусуна чалдыгып, кургагучук илдетине кабылгандар көбөйүүдө. Мен мисалы үчүн кудуретим жеткенде, мен бул жерде 6 секунд турбайт. Байлап койсо да турбайт эле. Көпчүлүгү жалгыз бой аялдар болгондуктан өзүнчө тиргилик кылып кетүү мүмкүнчүлүгү аз. Убагында бийлик өкүлдөрү эл аралык донорлорду ээрчитип келип, жабыр тарткандарга салынып жаткан үйлөрдөн батир берилет деп убада беришкенин айтышат. Бирок 2015 жылы дирекция тарабынан курулган үйлөр Ош шаардык мэриясынын балансына өтүп, мындагылар эми такыр эле үй алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырашты. 2015 жылы Тайыр Сарбашев вице-премьер-министр болуп турганында эжелер силерге жаштык лагерине үй беребиз. ВИЧ менен жаштык лагерге 50 үй ашырып койдук. Калган июнь окуясындагы жабыр таткан, жараталган, ок жегендердин баарына беребиз, бири да калбайт деген. Азыр эч кандай акыйкаттык, чындык жок. Азыр бизге үй жок деп эле чечип атат. Кесел айтып атат. Не дегенде силерге үй жок, силердин документиңер жок дейт. Жашоо шартына нааразы болгон тарапты уккан соң, маселе боюнча жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылсак, алар атайын түзүлгөн топ жаштык лагеринин учурдагы материалдык, техникалык абалы менен таанышууга баргандыгын ачыктады. Ал эми жашоочулар тарабынан санитардык абал өтө начар сакталгандыктан бийлик тарабынан атайын көрсөтмөлөр берилген. Ал эми июнь окуясынан кандайдыр бир деңгээлде жабыр тарткандыгы тууралуу эч кандай документ жок болгондуктан аларга жардам берилбейт. Мэриянын социалдык өнүгүү бөлүмүнүн адиси Кутман Камчиевдин айтымында, лагерде жашагандар чыккыла деген буйрук берилген эмес. Мындай атуулдук парызын ойготуу максатында лагерди бошотуп, башка жактан убактылуу жер издөө сунушун айтып бардык. Биз аларды лагерди бошотосуң, чыккыла мартта же майда деген мөөнөттү айткан жокпуз. Биз жөн гана лагердин учурдагы абалын көрөлү деп бардык. Ал эми алардын мыйзамдуу ал жерде дагы канча убакытка жашайт, канча убакытта ал жерде жер маселеси чечилгенче турабы, аны жогорку органдар тарабынан иликтенип атат. Анткени менен 56 миңден ашуун окуучусу бар Ош шаары бир кездерде мектеп окуучуларын кабыл алып турган жаштык лагериндей эс алуучу жайларга муктаж. Анткени жайкысын айрым ата-энелер балдарын өз алдынча эс алдырууга кудурети жеткен менен дагы 8570тен ашуун окуучу социалдык жардамга муктаж. Андыктан Ош шаардык билим берүү башкармалыгына жаштык лагерин ишке киргизүүнү суранып тынымсыз шаар тургундары кайрылышат. Бош болгон убакта бизде 4 агым менен ар бир агымда 250ден бала эс алганда 800 миңге жакын окуучубуз эс алчу. Ар бир агымда 250ден эс алат. Эгерде жаштык лагери иштеп аткан болгондо биздин окуучуларыбыз ал жерде жакшы көңүлдүү эс алмак, жайкы эс алуусу көңүлдүү өтмөк да. Абдан колдойт элем. Эгер ушул идея ишке ашса, канча балдардын сообу болмок да. Көбүнчө мына социалдык жактан коргоого муктаж болгон үй бүлөнүн балдары үчүн өтө жакшы шарт түзүлмөк. Шаардык билим берүү башкармалыгынын балансындагы жаштык лагери учурда чындыгында өз кейпин жоготкон. Ансыз да эскирген имараттар жетишерлик көңүл бурулбагандыктан жүрөгү ренжитерлик абалга келди. Ош шаардык мэриясы жаштык лагери бошотулса, аны толук түрдө кайрадан куруп чыгууга каражат бар деп убада беришет. Анткени менен убагында бийлик өкүлдөрүнүн убадасына ишенген лагердин убактылуу жашоочулары бүгүнкү күнү же иттен жок, же ит байлаган жиптен жок калышкандай. Кенжебек Маматсадыкова, Улукбек Нарматов, Ош Перим жаңылыктары. Ал эми кезекти чет элдик жаңалыктарга беребиз.
Ярослав областында турак жайдагы жаратылыш газдан болгон жарылууга байланыштуу 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Аймакта мамлекеттик желектер түшүрүлүп, көңүл ачуучу программалар токтотулганын Россия 24 кабарлайт. Шейшембиге караган түнү 5 кабаттуу үйдө газдын жылчып чыкканынан жарылуу болду. Турак жайдын бир бөлүгү кыйрап, натыйжада 7 адам набыт болгон. Алардын экөө жаш балдар. 9 жашоочу ооруканага жеткирилип, бир аялдын акыбалы азыркыга чейин оор. Үйдүн 100 тургуну коопсуз жерге көчүрүлгөн. Жабыркагандарга жана каза болгондордун туугандарына 50 миң жана 1 миллион рубльдин компенсация төлөнүп, документтерди калыбына келтирүүдө жардам берилет. Имараттын абалы толук изилденип чыккандан кийин эксперттер аны калыбына келтирүү мүмкүнчүлүктөрүн карап чыгышат. Арсений Яценюктун өкмөтү отставкага кетпей калды. Анткени Украина парламенти тарабынан канааттандырарлык эмес деп танылган өкмөттүн иши тууралуу резолюцияны кабыл алуу үчүн жогорку Раданын депутаттары жетиштүү кол топтой албады. Таң калыштуусу дегенде парламенттеги жалпы 450 депутаттардын 247си добуш берип, өкмөттүн ишин канааттандырарлык эмес деп тааныгандан кийин резолюция кабыл алынган. Бирок 15 мүнөттөн кийин эле министрлер кабинетин таркатуу боюнча резолюцияны 194 депутат гана колдогон. Резолюциянын долбоорун демилгечиси президент Петр Порошенконун парламенттеги жана коалициядагы эң ири фракциясы. Буга чейин президент башкы прокурордун жана премьер-министрдин отставкага кетиши керектигин билдирген. Ал эми өкмөттү 2 жылга жакын убакыттан бери жетектеп, министрлер кабинеттин бир сыйра алмашуусуна күбө болгон Яценюк Порошенкону өкмөт отставкага кетирүү боюнча чакырыктардан кийин добуш берүүгө чогулган парламенттин чечимин кандай гана болбосун урматтай турган белгиледи. Дохада өткөн жолугушууда Россия, Сауд Арабиясы, Катар жана Венесуэла өкүлдөрү мунайзат өндүрүүнүн көлөмүн январь айындагы деңгээлде токтотууга даярдыгын билдиришти. Аталган 4 өлкөдө дүйнөлүк мунайзат камылган 3-чү бөлүгү өндүрүлөт. Жолугушуунун катышуучулары карамай өндүргөн башка өлкөлөрдү дагы бул демилгени колдоого чакырышты. Сауд Арабиянын мунайзат министринин айтымында, максат мунайзаттын ашыкча өндүрүлүшүнө жол бербөө. Биз балардын кескин өзгөрүлүп туруусуна жана карамайга болгон суроо талаптын азаюусуна каршыбыз. Карамай суроо талапка жооп берген көлөмдө өндүрүлүш керек, дейт мунайзат министри Али Аль-Найми. Декабрда ОПЕК уюмуна кирген өлкөлөр, картелге кирбеген өлкөлөр биринчи кезекте Россия алардын демилгесин колдобойт деп кооптонуп, өндүрүлө турган карамайдын көлөмүн чектөө боюнча макулдашууга келе алышпады. Андыктан Орусиянын Сауд Арабиясынын демилгесин колдоого алганы ОПЕКтин деңгээлинде кабыл алынган макулдашууга барабар. Ирактагы 4 өлкөнүн сунушуна кошулууга даяр экенин билдирди. Өткөн жылы Россия мунай өндүрүү боюнча Совет доору бүткөн учурдан бери биринчи жолу рекорд коюуга жетишти. Карамайды өндүрүүнүн бир сутка аралыгында орточо көрсөткүчү 11 баррелге чукулдаган. Сауд Арабиясында да өткөн жылдын июнунда карамайдын өндүрүшү жогорку чекке жеткен. 2015 жылы эл аралык санкциялардан арылган Иран дагы мунай рыногуна кошулган. АКШнын президенти Барак Обама Калифорнияда журналисттерге берген маегинде миллиардер Дональд Трамптын АКШнын жаңы президенти болуп шайланбашына үмүт кылаарын билдирген. Мен Трамп мырзанын президент болбой калышына ишенем, анткени Америка эли президент болуу кандай олуттуу кадам экенин түшүнөрүнө ишенем, деди Барак Обама маалымат жыйындын жүрүшүндө. Президенттин жумушу бул ток-шоу, реалити-шоу, маркетинг же жарнама эмес. Президент администрациясынын мааниси зор экенин далилдеш үчүн дүйнө лидерлери менен иш алып барууга жөндөмдүү болуш керек, деди Обама. Трамп АКШда ноябрда өтө турган президенттик шайлоого республикалык партиядан көрсөтүлгөн талапкерлердин арасындагы лидерлердин бири. АКШда президенттик шайлоо ушул жылдын ноябрында өтөт. Демократтардын ичинде талапкер болууга экс-мамкатчысы Хиллари Клинтондун жана Вермонт штатынын сенатору Берни Сандерстин мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк. Быйыл президенттикке талапкерлигин койгондордун саны көбөйдү. Техастын сенаторлор Тед Круз, Марко Рубио жана миллиардер Дональд Трамп. Шанхайдагы соода борборлордун биринде каалоочулардын баары ири дөбөдөн сыйгаланып түшүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Бийиктиги 5 кабаттан турган сыйгалак дөбө кийинки айдан баштап иштей баштайт. Кытай ажыдары сыяктуу жасалган темир түтүкчөнүн узундугу 54 сантиметрди түзөт. Соода борборунун кызматкеринин айтымында дөбөдөн сыйгаланып түшүү убактысы 16 секундду түзөт, бирок ылдамдыгын азайтууга түтүкчөдөгү кайрылыштар жардам берет. Имарат бийик болгондуктан жерге түшкөндө катуу кагылып калбаш үчүн бурулуштар жасалган. Алар ылдамдыкты азайтып, жай түшүүгө шарт түзөт. Албетте бийиктиктен корккондорго жакпашы мүмкүн. Ал эми курч сезимдерге кабылууну каалагандар үчүн дөбө такыр коркунучсуз, дейт соода борборунун кызматкери Эрика Сиу. Сыйгалануучу дөбө бир ай чамасында курулуп бүткөн, аны пайдалануу жөнөкөй. Дөбөдөн бирден түшүү шарт. Сыйгалана турган адамдын жашы кеминде 3төн жогору, бою 1 метр 10 сантиметрден кем болбош керек. Сонун идея, аябай өзүнө тартат экен. Бул жер көп адамдардын көңүлүн бурат деп ойлоймун. Бүгүн досум менен тамактанганы келгем, кийинкиде балдарымды ала келем, дейт кондоктордун бири. Сыйгалак дөбө бир катар сыноолордон кийин 15 мартта ачылуусу күтүлүүдө жана андан сыйгаланып түшүүгө соода борбордун бардык кардарларына акысыз уруксат берилет.
Ош шаарынын жана облусунун мамлекеттик муниципал кызматкерлери кыргыз тилин үйрөнүшүп, иш кагаздарды мамлекеттик тил менен жүргүзүүгө үйрөнүштү. Мындай 3 күндүк самалыкты президентке караштуу мамлекеттик тил комиссиясынын окуу маалымат бөлүмү уюштурган. Окуу семинарга саламаттыкты сактоо аймактык кеңештен, ошондой эле Ош шаарындагы бардык ишканалардын кызматкерлери келип катышышты. Кыргыз тилин өнүктүрүүгө багытталган бул иш-чаранын жыйынтыгын чыгаруу үчүн өтүлгөн темалар боюнча тест түрүндө суроолор берилди жана жыйынтыктар чыгарылып, мыктыларына сертификаттар тапшырылды. Буга окшогон иш-чаралар жылына бир нече ирет уюштурулуп, өз жыйынтыгын берип келеди дешет адистер. Иш кагаздарын мамлекеттик жүргүзүүдө, мамлекеттик тилде жүргүзүүдө бул негизинен буга чейин дагы семинарларды өткөргөнбүз. Этабы менен мындайча айтканда, ар бир иш кагаздарыбыздын буга чейин мисалы бир катар эрежелерибиз өзгөргөн, ошондуктан ошонун негизинде ушул иш кагаздарын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге туура так сабаттуу жазуу иретинде биз семинарларды өткөрдүк. Албетте бул мен ойлойм оң натыйжасын берет деп, себеби кызматкерлерибиз мүмкүн болушунча бүгүн 3 күн ичинде кеңири маалымат ала алды деп ойлойм. Өнөрлүү адам өлбөйт. Өнөрлүүлөр ар дайым өз жашоосун жарык кылуу менен жакындарына да бакыт тартуулайт. Башкалардан өзгөчөлөнгөн таланты коомчулуктун жашоосуна да пайда алып келет. Дал ушундай сөздөрдүн далили Төлөйкөн айылынын тургуну Улукбек Каримов. Кийинки материалдан көрүңүздөр. Таң эртеден баштап ушул кичинекей жайда темир кесип, андан керектүү фигураларды жаратуу 44 жаштагы Улукбек Каримовдун көнүмүш адаты. 27 жыл мурда кызыгуунун артынан темир устачылыкты тандап алган инсан кышын жайын муздак темирди кармап иштөө бир топ түйшүктүү экенине карабастан тандап алган жолуна ыраазы. Өнөрүң болсо билбейсиң дейт. Любой жерде иш кылып кете бересиң. Калаган жериңе барасың, иш кыласың. Колуңа бир нерсе келсе, анан колуңан эч нерсе келбесе, разнорабочий болосуң да ошол. Темир уста учурда бардык буюмду жасайт. Тиричиликке керектелүүчү майда шаймандардан тарта үй жылытуу үчүн көлөмдүү мештерди куруу менен алек. Айтымында Бишкектен даяр түрдө алынып келгенден көрө колго жасалган меш бышык анан арзан түшөт. Бирок каарманыбыздын эң эле өзгөчөлүгү өз колу менен машыгуучу станокту жасагандыгында. Жеке спорт клубтар тынымсыз буйртма беришет. Ал эми уста интернеттен көрүп, ушул убакка чейин 20га жакын мындай меректердин түрүн жасап, сатууга үлгүргөн. Европейский стандартка жооп бериш керек экен да. Баягы штангасын немеси дагы салмактары да туура келиш керек экен. Ошого карап кылып атабыз ушу. Бир жума кетет бирөөнө. Чыгымын 8000 сом кетет материалына. Үй бүлөлүк киреше дээрлик темир устачылыктан. Андыктан Улукбек Каримовдун чейдей 4 баласы да жаштайынан атасынын кантип нан таап жатканын билишет. Кышында оор болот да жумушучу. Ошондо темир кармаш кыйын болот. Кышында деле суук болуп. Бизге акылдуу болгула, көп иштесең көп табасың, аз иштесең аз табасың деген. Деп үйрөтөт, ошо жалкоо болбогула, көп иштегиле дейт. Жаш балдардын чоң адамдай ой жүгүртүүсүнө атасынын сөз эмес, өз кылган иши менен тарбия бергендиги себептүү. Ишин кыласың, наныңды кылдың, наныңды дейсиң, балдарым ошо менен болуп калат да. Кичине бир нерсеге үйрөнөт да. Эртеден кечке неме чукуп отура берсе дагы болбойт экен. Интернетке кирип алып, ошого караганда жакшы да. Кечке компьютер ойногондон көрө жаныңда жүрүп кичине кыймылдаса, бир нерсени үйрөнүп калат да. Абройлуу кесип катары саналбаганы менен темир уста айрым кесип ээлерине салыштырмалуу көп киреше табат. Алардан өзгөчөлөнүп, машыгуучу станок сыяктуу коомго пайдасы тийген эмеректерди жасап, сатууга чыгарып турат. Кенжебек Уматсадыкова, Тайыр Аматжан уулу, Ош Билим жаңылыктары. Ош шаарынын жогорку окуу жайларындагы окуган студенттер үчүн бүгүн калабызда спорттун бокс түрү боюнча мелдеш башталды. Универсиадага бул спорт боюнча жаңыдан гана машыгууну баштаган балдар катышып, өз күчтөрүн атаандаштары менен сынашууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мелдеште Ош шаардык бокс федерациясы оюштуруп, жеңүүчүлөрдү ардак баракчалар менен сыйлашты. Эскерте кетсек, 100ден ашуун жаш мушкел катышкан бул мелдеш 2 күнгө созулмакчы. Ушул жаштардын арасындагы сергек жашоого үндөө, алардын ден соолугун чыңоо жана жогорку окуу жайлар арасындагы окуган жаштардын биримдигин, достугун бекемдөө болуп саналат. Сиздер Ош Билим жаңылыктарын көрдүңүздөр. Алдыда ММК демнегеп жана Абарай менен таанышып алыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү алсын.